Дөмүк күндөр. Не oldu? Каракчылар козуларды уурдап кетишти. Муну катты сабап салышыптыр. Аюп? Ой, эмне болду сага? Алар козулардын бир нечесин алып качты. Калгандары чачырап кетишти. Бери киргиле. Үйгө киргизгиле. Акырын. Бул жерге жаткырсаңар болот. Аларды сабап коеюн дедим. Бул жерде турбай кудуктан суу алып кел. Тезирээк. Сара, Дөбөт кайда эле? Ал жок болчу. Эмне? Ал үчүн жылуу төшөгүңдү таштап, сыз жерге жатып кой кайтарып жардам берип жүрөсүң. Ал болсо сени жалгыз таштап кеттиби? Сара. Рахмат. Чакып. Мен кылган жакшылыкты Аюп деле кылмак. Эми тарап кеткен үйүрдү чогултайын. Далияны кудуктан көрдүм. Шаардагылардын баары билишет. Акырын. Анын колу аябай жабыркаптыр. Машаякка ишенгенибиз үчүн ушундай болду деп айтып атышат деди Далия. Аталарыбыздын жолунан кайтышты деп жатышат. Мүмкүн алар биздин ишенимибиз үчүн мага кол салышты. Суранам Аюп. Акырын. Бул мүмкүн Бүт шаар бизге каршыбы? Ыйса жакындары тарабынан четке кагылган. Аны өлтүрүшөрүн билген. Бирок ал Кудайга моюн сунган. Тыштан кымбаттуу. Биз даяр болушубуз жөнүндө ал айткан. Дагы Түшүндүм. Сен эс алышың керек. аны өрчү оңой эмес. Болду эми Аюп. Суранам. Кандай болбосун. Биз билбейбиз качан тандаш керек. Жанагы бай жаш жигиттей. Тынчтан. Сен эмне дериңди билем. Ыйсанын артынан дайыма ээрчишибиз керек. Бай жигит Ыйсадан түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылам деп сураган. Ал жаш кезинен Кудайдын осуяттарын сактап келгенин айткан. Ошондо Ыйса мындай дейт: дагы бир нерсе бар. Колуңдагынын баарын сатып, акчаларыңды жакырларга таратып бер. Ошондо байлыгың асманда болот. Анан келип мени ээрчи. Ал тандаш керек болгондо Ыйсанын ордуна байлыгын тандаган. Балким баркыбыздан же эң жакшы жашообуздан айрылуу керектир. Мүмкүн. Бирок ал бизди ээрчи деп мажбурлабайт. Кымбаттуу. Эсиңдеби? Ыйса айткан.
Эгер биз эскерткен анын сөзүн укпасак, аткарбасак, анда биз кумга курулган үй сыяктуу болуп калабыз. Топон суу келгенде баарын жууп кеткен. Бирок таш үстүнө курулган үй. Бирок таш үстүнө курулган үй бул анын үстүнө курулган өмүр. Жамгыр жаап, шамал урушу мүмкүн. Бирок ал үй эч качан кулабайт. Сурана, жаным, эс алчы. Айып, эмне болду? Сен аны калтырдың эле, аны сабап кетиштир. Эмне? Бул тирүү, бирок сен үчүн эмес. Эгер ал жакта Жакып болбогондо... Эч кандай айырма болмок эмес, байке, алар өтө көп болчу. Кечирчи Айып. Сен менен калсам болмок. Сен кайда элең? Мен бирөөгө жолугушум керек болчу. Таң атаардабы? Мен айтайын деп келдим. Силер жөнүндөгү сөздөрдү уктум, бирок ага көңүл деле урбайм. Рахмат. Рахмат. Силер менин кошунам, досторумсуңар. Мен силер менен биргемин. Шаарда эмне сөз болбосун, мен Исага ишене берем. Карыялар сага каршы чыкса дагыбы? Карыяларды дайыма урматтайм. Бирок Кудай алдында өмүрүм үчүн өзүм жооп берем. Ооба Мариям, баарыбыз жооп беребиз. Айып жөнүндө жаңы эле уктум. Ривка эже, келгениңиз жакшы рахмат. Айып кандайсың? Бир жериңди сындырыштыбы? Жакшы элемин. Жок, анын колу сынык деп ойлойм. Биз эгер баарын батыраак кылсак, шишигенге чейин сыныкты бириктире алабыз. Мариям, таза чүпүрөк керек, алып келчи. Юшам сыныкты бириктирмек. Мен жардам бере аламбы? Күчтүүрөөк бирөө керек го дейм. Дөт. Кана, сен жоңган айынын минтип кармап тур. Муну тиштеп ал. Рахмат, алтыным. Айып, жакшы жигит. Ооба, жакшы жигит. Кол айгып кетсин. Аны бириктирген сен азаматсың. Сынык аябай жаман болбогонуна кубанам. Балким, бир аз отуруп эс аларсыз. Ооба, кымбаттуум. Абдан жакшы болмок. Кээде өтүшүбүз керек. Кыйынчылыктардан. Сынган бойдон калбаш үчүн. Биз ошентип айыга алабыз. Сиз Айыпка караганда жакшы түшүнөсүз дейм. Мен көп ойлондум. Назареттик Иса жөнүндө. Сен айткан окуяларды да ойлоп жатам. Анын сөздөрү күч берет. Мен уккандарым жөнүндө кечке ойлонуп жатам. Ал сөздөр жүрөгүмдү жылытты. Ал ыйык, улуу Кудайдан чындап жиберилген экенин түшүндүм. Эми ишенем. О, Нораже. Бул эң жакшы. Анын артынан ээрчигенге, өмүрүңүздү анын колуна бергенге даярсызбы? Менин жашоом болбогон нерсе. Аз эле өмүрүм калды. Бирок калганын эгер Кудай кааласа, кубаныч менен ага берем. Албетте, ал каалайт. Иса жүзүн багынын кожоюну жөнүндө бир үлгүлүү аңгеме айтып берди. Ал эртең менен эрте жумушчуларды бир күмүш тыйын төлөп берүүнү убада кылып, жалдап алып келди. Бул күнүмдүк жумуш акы эле. Түштө дагы башка жумушчуларды жалдады.
Күн батарга жакын калганда жүзүн багына дагы башка адамдарды жалдап алып келди. Анан төлөгөнгө убакыт келгенде кожоюн ар бирине толук бир күндүк акыны төлөп берди. Күнү бою иштегендер абдан нааразы болуп мындай дешти: акыркы келгендер болгону 1 саат иштешти. А биз болсо эртеден кечке куйкаланган күндүн аптабында кыйналып иштедик. А сен бизге канча төлөсөң, аларга да ошончо төлөйсүңбү? Мен, деди кожоюн, силерди алдаган жокмун. Өзүңөр 1 күмүш тыйынга макул болгонсуңар. Мен өз акчам менен каалаганымды кыла албаймынбы? Же менин берешендигиме ичиңер күйүп жатабы? Ыйса аңгемесин аяктап, ошентип акыркылар биринчилер акыркы болушат, деди. Балким Кудайдын жүзүн багында сенин 2 саат эле иштегенге убактың бар. Бирок жашооңдогу эң жакшы күндөрүң ошол болот. Ыйса өзүнүн шакирттерин бизди эч качан таштабайм деп убада кылган. Ал бул жерде биз менен. Биз бул дүйнөнү таштап кеткенде, аны менен түбөлүккө бирге болобуз. Ал жер эң улуу, чоң кубанычтын жана даңктын жери. Бул мага үй бүлөмө кыйынчылык алып келерин билем. Бирок айгуу кыйынчылыкка турат да. Дал ошондой. Мени менен сыйынасыңбы, Ривка? Ооба. Кимдир бирөө сени менен макул болбой, же каршы чыкса, кандай карайсың? Кимдир бирөө менен ой пикирибиз келишпесе да, кантип ага урмат сыйды көрсөтө алабыз? Бай жигит жөнүндөгү аңгемеден Мариям эмнени түшүндү?
Sen үчүн таштын жана кумдун үстүнө курулган үйлөр жөнүндөгү үлгүлүү аңгеме эмнени билдирет? Эгер жүзүмчү аңгемесиндеги каарман болсоң, кайсы жумушчу болор элең? Жана эмнеге?